негизи жазылган жана жазылган эмес эрежелер бар да. Жазылган эрежелер бул мыйзам, токтом, документтер. Жазылган эмес эрежелер бул үрп адат, када салт, мораль жана башкалар да. Мен ойлойм эми моралдык нормаларды, када салттарды, үрп адатты мыйзамдаштырып бул өзү тура эмес да. Өзү тура эмес. Себеби биз азыр ушундай бара берсек, эртең анда комуз жөнүндө мыйзам сунушташат. Боз үй боюнча, эл эчек боюнча жана башкалар. Бул бир. Экинчи маселе, юридикалык жактан мыйзамды карадым, декларативный мыйзам болуп калды да. Мындай так нормалар жок. Кээ бир нормалар өтө даже кайчы пикирлер бар. Мисалы мындай жазып атасыңар. Өкмөт аныктайт деп атасыңар да. Кантип ошо ак калпакты сатыш керек, кантип тигиш керек. Эми өкмөт эми азыр элди үйрөтөбү азыр мындай тиккиле ак калпакты, мындай саткыла. Бул дагы туура эмес да. Анын калпакты кандай кийиш керек, ошону даже өкмөт тартипти бекитет деп ушундай жазып атасыңар да. Болду? Азыр мен бүтүрөйүмчү. Мен оюмча бул ашыкча болуп калды го. Эми албетте ак калпакты сүйөбүз. Бул үрп адатты колдойбуз. Кийиш керек ак калпакты. Расмий ушундай мероприятие болгондо, официальный мероприятияларда. Бирок мен оюмча мындай мыйзам бизге кереги жок. И так эле бизде калк колдоп атат, жаштар колдоп атышат. Биздин калпакты бүт эле башка улуттар дагы ошону жакшы көрүшөт. Бирок мыйзам кереги жок го, мен ойлойм. Рахмат. Жооп берейин. Уруксат берсеңиз, Дасан Далабаевич. Өткөндө дагы да бир айтып кетейин, жаңа да айтып кеттим. Ушул социалдык тармактарда сиз юрист катары кайда болдуңуз? Ошол жерде кандай кылбакпыз? Итке калпак кийип чыкканда сиз кандай ой пикириңиз кандай болду? Ошол жерде айтпайсыңызбы анда? Кантип коргойбуз сиз юрист катары? Эртең футболду матч кылып алса кандай кыласыңыз? Мен ушул маселени айтайын деп атам сизге, урматтуу юрист. Бул жерде баягы эмеге өтпөйлүк, баягы дискуссия өтпөйлүк. Ар кимдин өзү ой пикири бар. Мен ой палатага чыгардым, палата чечсин. Болду. Дастан Далабаевич. Эми бизде жаза кодексте андай нормалар жок болсо, Жаза кодекске норманы алып келейин деп атабыз. Мен жаңа айтып кеттим, туура ал бар. Аны бул мыйзам кабыл алгандан кийин кодекске ушуну кирдирип, коргоо маселесин алып чыгып, коомчулук ак калпакты коргош керек. Мен ушуну айтып атам. Юридически өкмөттө эмне дейбиз? Өкмөттө ушул баняга кирдирбей, анан азыр көрүп атпайсыңбы, синтетический кандай келип Кытайдан ушундай заттарды алып келип атат. Аны эч ким карабайт. Мыйзам кирдирсек, ушуну тартипке алып келип, ак калпакты коргойбуз.